Кыргызстанда Бакиевтерде актоо аракети болуп жатканы тууралуу көпчүлүк билет жана ал жөнүндө айтып жүрүшөт. Бирок саясий актоо алардын айланасындагы адамдарга мүлктөрүн кайтарып берүү менен коштолуп жатканын баары эле биле бербейт. Кыргызстандын Конституциялык соту бозгун президенттин оор кылмыштар боюнча чыккан сот өкүмдөрүн кайра каратуу укугу бар деп тааныгандан көп өтпөй, аны менен байланышы бар адамдар Евразиялык сактык банкын өз көзөмөлүнө алышты. Клоупин and Темиров Life быйыл 11 апрелде банктын акцияларынын көзөмөл пакетине Медербек Сартказиев ээлик кылганын аныкташты. Анын атасы Бакырдин Сартказиев Бакиевдин тушунда Кыргызстандын улуттук электр тармактары ишканасынын директору болгон. Ошондой эле энергетикада коррупциялык схемалардын автору Алексей Шершов сыяктуу энергетика тармагында иштеген. Медербекти да Шершов менен жана анын ишенимдүү адамы президенттин азыркы атайын өкүлү Талантбек Иманов менен байланыштырып келишет. 2022-жылы алар Бишкектеги Сартказиевдин кара түстөгү Геленваген унаасы менен жүргөнүн көрүшкөн. Евразиялык сактык банкына мурда эле Бакиевтердин көзү түшкөн. Мурун ал Кыргыз Кредит банк деп аталган жана Италиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Джорджио Фиаккониге таандык болгон. Ал 2005-жылы бийликке Курманбек Бакиев келгенден кийин акцияларын президенттин уулу Максим Бакиевдин айланасындагыларга сатууга аргасыз кылышканын айтып чыккан. Анда банктын жаңы ээлеринин арасында Талантбек Иманов да болгон. Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин Фиаккони рейдерлик тартып алуунун жабырлануучусу деп табылган. Бирок ага банк кайтарылып берилген эмес. Алгач ал улуттук банктын көзөмөлүнө өтүп, 6 жылдан кийин аталышы Евразиялык сактык банкы деп өзгөртүлүп, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна берилген. Садыр Жапаровдун тушунда банк акырындык менен Бакиевдин айланасындагы адамдарга кайтарыла баштаган. 2022-жылы майда өкмөт Евразиялык сактык банкынын акцияларын санариптик өнүктүрүү министрлигине өткөрүп берген. Эң кызыгы, ошол маалда бул мекемени Талантбек Иманов башкарып турган. Министрлик анда банк менен кошо мурда Бакиевдин адамдары башкарган дагы 3 компанияны алган. Дастан заводу, Кыргыз Телеком жана Альфа Телеком. Депутат Дастан Бекешев Садыр Жапаров Иманов аркылуу иш алып барып жаткан Шершовдун схемаларын кайтарып жатканын эскерткен. 2023-жылы жазында Иманов башкарган мекеме банк акцияларынын 76%дан ашыгына ээлик кылып калган. Бирок 25 кадр жабык акционердик коомунун ошол учурда эле банкта үлүшү болгон. Мурда бул компания Максим Бакиевдин жакын адамдарына таандык эле. Негизи эле Талантбек Иманов менен Евразиялык сактык банкынын ортосунда кандайдыр бир мистикалык байланыш бар. Банк мамлекетке эле таандык сыяктуу. Бирок Садыр Жапаров бул кишини кайсы кызматка дайындабасын, банктын акциялары аны көлөкөдөй ээрчип жүрөт. Алсак 2023-жылы күзүндө Иманов президенттин алдындагы инвестициялар боюнча агенттикке жетекчи болуп дайындалган. Анан 2024-жылдын январында эле банктын акциялары санариптик өнүктүрүү министрлигинен Иманов башкарган агенттикке өткөрүлгөн. 2025-жылы апрелде Иманов инвестициялар боюнча агенттиктен кеткенде банктын акцияларынын дээрлик жарымы Медербек Сартказиев аттуу жарандын менчигине өттү. Биз билгендей, анын да Алексей Шершов менен байланышы бар. Бирок Сартказиев менен Иманов банктын Бакиевдин айланасындагы адамдардын көзөмөлүнө кайтарылышынын жалгыз символу эмес. 2023-жылы апрелде Иманов башында турган санариптик өнүктүрүү министрлиги банктын дээрлик 3% акциясын IT Capital компаниясына сатканы белгилүү болгон. Анын ээси Владимир Андросик кезинде Максим Бакиевке Мегаком уюлдук операторун тартып алууга жардам берген. Эң кызыгы, азыр Мегаком да Евразиялык сактык банкынын акционери болуп калганында. Мындан тышкары, бул окуяда көзгө көрүнөрлүк Латвия изи бар. 2016-жылга чейин банктын акцияларынын 9%-на Бакыт Закировдун компаниясы ээлик кылган. Бакиев президент болуп турганда ал каржы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын башчысы, ошондой эле президенттин үй бүлөсү акча далдаган Азия Универсал банктын башкаруу кеңешинде мүчө болгон. Кийин ал акциялар Светлана Чамбуркина деген жарандын Ригада катталган Стилус аттуу компаниясына өткөн. Анын изи Алексей Елисеевдин Латвиядагы кеңсесин алып барат. Елисеев италиялык консул Фиаккони тарабынан банктын акцияларын опузалап алууга айыпталган Максим Бакиевдин өнөктөшү. Атасынын бийлиги кулагандан кийин Максим Бакиевди алгач Латвияда жүргөнүн көрүшкөн. Бакиевдер Кыргызстандан качкандан кийин алардын криминалдык схемаларынын авторлорунун бири Алексей Шершов да Латвиядан түнөк тапкан. 2022-жылы Садыр Жапаров Шершовго каршы кылмыш иши козголбогонун жана анын Кыргызстанга кайтып келишине мүмкүндүк бергенин билдирген. Кийин эмне болгону ансыз да белгилүү.